Өлкөдө жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс боюнча кампания жарыяланды. Бул тууралуу маалымат жыйынынын алкагында экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсенбекова билдирди. Ага ылайык жарандар өзүнүн башка кишилердин атына катталган же чет өлкөлөрдөгү байлыгын, мүлкүн ыктыярдуу декларациялоо аркылуу легалдаштыра алышат. Мыйзамда мүлктөрүн буга чейин жашырып келгендер мамлекеттик органдар тарабынан жоопко тартылбай турганы жазылган. Тиешелүү жетекчилердин айтымында мындай кадам көмүскө экономиканын үлүшүн азайтып, өлкөнүн экономикасына ички тышкы инвестицияны көбөйтүүгө багытталган. Экономиканы ачыкка чыгаруу, активдерди экономикага киргизүү максатында кабыл алынган негизги дүйнөлүк практикада кабыл алынган инструмент деп атасак болот. 100 миллион сомго чейин декларант декларациясын көргөзсө, бул мамлекеттик пошлина төлөйт. Эгер 100 миллион сомдон өйдө жогору болсо, 1 миллион сом төлөп берет.